Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Турсунай Керимбековна, интим гимнастика тренери жана психолог. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бизге маек курганга келип бергениңизге биринчи ыраазычылык билдиребиз. Эң алгач эле бүгүн айымдар жөнүндө сөз кылабыз, Анан эң алгачкы эле сурообуз ушундай болсун. Көбүнчө кандай көйгөйлөр менен көп кайрылып жатышат азыркы учурда? Айымдарда кандай көйгөйлөр болуп жатат? Бизге келишет, менин жатыным төмөн, мен зара кармай албайм деп келишет. Бирок кын булчуңдары дагы бошогон дейм. Жатыны төмөн аялга бул белгилүү эле да, жатыны төмөндөдү, кын булчуңу да бошоду деген сөз. Зара кармай албай калды, анын кын булчуңу да бошоду деген сөз да. Эми түшүнүп калган, өзүнүн жанына кайдыгер карабаган аялдар баягы кындын кеңдиги бар, менде ушул көйгөйүмөн арылгым келет деп келишет. Кээ бир аялдар тилекке каршы уят дейт да. Кын булчуңу жок болсо эмне болот? Бул трагедия. Ошол жатын төмөн болуп келсе дагы, зара кармай албаса дагы, кындан жел чыкса дагы, кын кеңейген болсо дагы, айызы ооруп келсе, климакс көйгөйү болсо, геморрой, запор көйгөйлөрү болсо, оргазм албаса, дагы башка чачы түшсө, кургактык болсо, жыныстык катнаштагы оорусунуу болсо, цистит болсо, анда булардын баардыгы интим гимнастика менен бир айдын ичинде эле иреттелет. 2 күндөн баштап жыйынтык боло баштайт. Эң биринчи запор кете баштайт. 1-2 күндөн баштап. Мисалы, бүгүн интим гимнастика жасап баштады, эртеңден баштап жыйынтык боло башташы мүмкүн. Эми ар кимдин физиологиясы ар кандай. Анан эгер жыйынтык болбой атат десе, анда ал аялдын өзү менен иштешебиз да. Ошон үчүн интим гимнастикага психология тыгыз байланышта да. Кээ бир аялдар канча интим гимнастика жасаса деле, терең көп жылдык таарынычтар болсо, запор кетпей жүрө бериши мүмкүн. Же болбосо физиологиясына жараша, ичеги карындын жайгашуусу, формасына жараша дагы болушу мүмкүн. Бирок 90% айымдарда интим гимнастика жасоо менен, даже 95% айымдарда интим гимнастика жасоо менен запор кетет. Бул бат эле калыбына келе турган көйгөйлөрдүн бири да. Жогоруда биз айтып өткөн бардык эле көйгөйлөр. Ал эми кын булчуңу кеңейип калган болсо, анда 3 күндөн баштап жыйынтык боло баштайт. Элестетиңиз, неге 3 күн, 3 эле күндө деши мүмкүн. Күндө жарым саат, 1 сааттан интим гимнастика жасоо менен кын булчуңдары жашара баштайт да. Анан 3 күн катары менен жасады ал жарым саат, 1 саат. Эми башында 1 саат жасашы мүмкүн, себеби үйрөнгөнгө да убакыт керек да. Ал эми калган күндөрү бир 15 мүнөт, 10 мүнөт жасаса деле күндө. Анда кадимкидей интим булчуңдары бекемделет. Ысып, кын булчуңдарынын ичи, кын булчуңдары жашарып, кадимкидей тарый баштаганы билинет. Зара кармай албай калуудан дагы 3 күндөн баштап арыла баштайт. Эми кээ бир аялдар бар, 2 күндөн баштап даже жыйынтык боло баштайт да. Бирок эми 3 күн, 1 жумадан баштап көп аялдарда уже жыйынтык боло баштайт. Анан айымдардын баардыгы эле жаш курагына чектелбестен сизге бара берсе болобу? Дегеним, күйөөгө тие элек кыздар деле бара берсе болобу? Албетте. Күйөөгө тие элек кыздарда деле айыздын ооруп келүүсү деген проблемалар бар, жел чыгуу деген проблемалар бар. Тилекке каршы оор көтөрөт. Кыз балдар кичинекейинде, жашында кын булчуңдары, алдыңкы булчуңдар чоюлат да оор көтөргөндө. Курсактагы органдарга кошуп, колубузда көтөргөн нерсени баарын биригип, алдыңкы булчуңдар көтөрүп атпайбы кайра эле. Анан алдыңкы булчуңдары бошогондо кын булчуңдары чоюлуп калат. Жел чыгып калат. Бул проблемадан кыз балдар деле интим гимнастика менен арылат. Анан эч кандай проблема жок болсо дагы албетте жасаса жакшы. Жатын жап-жаш бойдон жүрөт, ден соолугу чың болот, аялдын сулуулугу жатынында деп айтабыз да. Жатыны сулуу аял сулуу балдарды төрөйт деп айтылган го илгери, ден соолугу чың балдарды төрөйт деп. Бекер айтылбаган экен да. Бала жатында уктап чоңоет да. Бала жатында жетилип чоңоет. Ал эми интим гимнастика жасаганда жатындын функциясы жакшырат, кан айлануу жакшырат. Анан сизге дагы көбүнчө мырзасы менен, күйөөсү менен мындай урушуп кеткен, ошо көйгөйлөрү бар, ошол айымдарда кайрылышат го. Анан ошо аял күйөө ошо мамилеси туурасында дагы айтып өтпөйсүзбү? Үй бүлөлүк маселелери бар аялдар кайрылат деп атасыз, Аялдар көп учурда, кандай учурда кайрылат айтайынбы?
жөн эле күйөөсү сыйлабай калса, бир аз ортолору сууй түшсө эле кайрылбайт да. Качан измена кылды, урду, таяктады, болбой калды, чыдабай калды, баласы менен да келишпей калды, кызы менен да келишпей калды. Айтор аркасын караса быт-чыт, алдын караса чытырман токой. Ушундай абалга жетип калганда келишет да психологко. Анан убакыт керек, албетте бул проблемаларды чечүүгө болот. Же болбосо күйөөм кумар ойноп атат, такыр күйөөм ичип кетти, экөөбүз такыр келише албай калдык, экөөбүз ушундай батпай калдык бири үйгө деген аялдар да келет. Бирок бул проблемалардан арылса болот. Анан биз ошол эртерээк проблема боло электе баштасак жакшы негизи. Үй бүлө тууралуу, аял ким, эркек ким, бала ким, бул боюнча терең кенен билим алышыбыз керек да. Ар бир сөзүбүзгө биз жооп беребиз. Алланын алдында дагы, бул жашоодо дагы. Аял тили менен 99% бактылуу да боло алат, бактысыз да боло алат. Анткени аялдын күчү бул тилинде. Тилибиз менен биз 99% проблеманы чече алабыз. Ошон үчүн туура сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Мен болбой эле эмоциямды башкара албайм, болбой эле сүйлөп салам деген аялдар болсо, келиңиздер курска. Курска келгенде баягы курска келгенден кийин түшүнөсүздөр. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн да, сен мага туура сүйлөгөндү үйрөтөсүңбү деп. Курска келгенде осознание келет. Нолдон баштайбыз. Неге биз өзүбүздү баалабайбыз? Неге күйөө менен мамиле бузулат? Бул деген установка, травмалар, детский травмалар. Мисалы, көп айымдар күйөөсүнөн апа издеп жашайт. Ата издеп жашайт. Мындай да, күйөөсүнөн апа, ата издөө деген бул мындай. Дайыма баягы көңүл буруу күтө берет да. Бизге бир аял келди, мындай дейт ал. Күйөөм айтканымдын баарын алып берет. Алып кел дегенимди алып келет. Мени эч нерседен кем кылбайт. Бирок неге ал өзү билип кыла берсе болбойбу? Мен айтканда эле алып келиш керекпи дейт. Алар робот эмес да. Роботта сен ичиңе кирип чыга албайт го. Сен каалооңду айтышың керек. Эмне каалайсың, эмнеге кызыгасың. Анан ошол аял боюнча айтайын. Ал аял ошол күйөөсү кичине эле ары карап койсо эле болду, бул ыйлап шолоктоп жатып калат экен да. Көрсө бул кызды атасы катуу жакшы көргөн да. Анан атасы 3 жашында каза болуп калат экен. Бул кыз ошол күйөөсүнөн атадан ала турган мээримди күтө берет да. Бул 3 жашында 12 жашка чейин айрыкча ата эненин бири каза болуп калса деле, же ажырашып кетип ападан бөлүнүп калса, же атадан бөлүнүп калса, бул деген травма да. Мисалы дагы бирөө минтип айтат да. Күйөөм жакшы, эми жаман деле эмес дейт. Бизди багып атат, андай измена деле кылбайт. Бирок экөөбүз эч ачык сүйлөшө албайбыз дейт. Күйөөңүздүн кайсыл мүнөзү сизге жакпайт десең айтат. Иштен келгенде моундай кабагын салып келет дейт да. Ошону эле көтөрө албай атат 20 жылдан бери. Сизге өмүрүңүздө ким ошондой кабагын салып мамиле кылды? Атаңызда же апаңызда бул мүнөз бар беле десең, апам дейт. Апам дайыма кабагы салынуу болчу дейт. Мындай мени эркелеткен эмес дейт да. Бала болуп мен эркелеген эмесмин. Мындай балам келди деп мындай күткөн эмес дейт. Сабактан келгенде эле болду. Келдиңби, давай жумушка чык. Тур, давай могу жумушту кыл дагы анан сабагыңа жөнө. Бизде ушул гана нерселер болгон дейт да. Ал күйөөсүнөн, апасынын эмоциясын көрүп атат. Ал апасынан мээрим күттү, бирок апасы дайыма мындай холодный эмоцияда жүрдү да. Холодная мама болду апасы. И ошол эмоцияны күйөөсүнөн көрүп көтөрө албай атат да. Анан бул аял менен иштештик, күйөөсү башка адам экенин тааныды, апасы башка адам экенин тааныды, көп нерсени түшүндү дагы. Айтат кийин, күйөөмдүн ал кабагын мен көрбөй калдым дейт. Күйөөмдү андай көрсө, андай жаман нерсе деле болбогон экен дейт да. Ошол кээ бир аялдар айтат, кайненем дайыма кабагы салынуу такыр мени жактырбайт. Кантип билесиз жактырбаганын десең,
болор болбос нерсеге билбейм дейт, өзүнчө эле кабагын салып алат, өзүнчө эле ушундай болуп калат дейт да. Көрсө бул кыз өзү апасы менен мамилеси жакшы болбогон. И мисалы кайнеси бир жери ооруп калды да, анан ал кайнеси мындай ооруп калганда мындай болушу мүмкүн да, эми бир аз басып кетиши мүмкүн ооруган абалда, эми адамдын эмоциясы жок болот го. Ошол кайненесин көргөндө бул мени кайнем жактырбай атат деп түшүнөт. Ал дайыма ошол апасынын эмоцияларын көрө берет. Негизи башка адамдардын мүнөзү, эмоциясы биздин жашообузга таасир тийгизбеш керек да, биз аны көңүлүбүзгө албашыбыз керек да. Эми биз бул кыргыздарда калыптанып калган нерсе тилекке каршы. Биринчи ошол неге ал мүнөзүн кабыл ала албай атам, мен киммин деген суроону өзүбүзгө беришибиз керек да. Анан аялдар мындай мамиле кылса туура болмок, аялдар тигиндей болсо туура болмок, ошондо мамиле сакталмак деп жатпайбызбы? Анан биз эркектерден эмне күтсөк болот же эркектер эркектерден күтүшүбүз керек, сүйүү күтөбүз, махабат күтөбүз, көңүл буруу күтөбүз. Эркектер бизди сүйүшү керек. Эркектер бизге көңүл бурушу керек. Бизди камсыз кылышы керек, биз менен сейилдеши керек, балдарыбызды багышы керек, балдарыбызды дагы эркелетиши керек. Эркек ошону кылыш керек да, неге кылбайт? Бирок ошол нерсени алуу үчүн аял биринчи өзүн сүйүшү керек. Аял өзүн сүйбөсө, аны неге эркек сүйөт? Ал апа болуп жашабаш керек да, биз апа болуп алабыз да, туура мактаганды билбейбиз. Макта десе жана баласын мактагандай мактайт да аялдар. Туура макташыбыз керек. Эми макта десең жасаган, алып келген тамак ашын мактайсың, аны менен бирге төшөктө дагы эркекти макташ керек. Биз аялдар бетибиз аркылуу өзүбүздү тааныйбыз да, а эркектер мүчөсү аркылуу тааныйт. Бизге ой, сенин көздөрүң ушундай бакырайган, сен жылдыздуусуң, сен татынакайсың, ооздоруң оймоктой деп койсо, биз курсант болуп калабыз да. А эркектерди мындай сөздөр курсант кылбайт деле. Оозуң оймоктой, көздөрүң бакырайган деген сөз бул эркектерди курсант кылбайт да. Алардын мүчөсүн макта, ал өзүн эркек сезет, гормондору көтөрүлөт. Эркектин гормондорун көтөргөн аялды эркек унутпайт, дайыма мээсине салып жүрөт. Эркек дайыма аялды мээсине салып алып, кымыңдап, деп жүргөндү жакшы көрөт. А биз эркектердин мээсине киргенди билбейбиз да. Сырдуу болгонду да билбейбиз. Жөн эле каяктасың деп койду, же сурабаса деле биз отчет бере беребиз. Мына мен моалар менен ушул жерде отурам. Эми бул деген айтпа деген сөз эмес. Болгону кичине эркектер биз жөнүндө ойлонушу керек да. Аялым бүгүн башкача кылыктанды. Кечээ сени сүйөм деп жармашып атты эле. Бүгүн неге андай эмес? Деп аялга деле эркек жагынышы керек да. А биз эркектер бизге жакын болуусуна мүмкүнчүлүк бербейбиз. Биз жөнүндө ойлонуусуна да мүмкүнчүлүк бербейбиз. Айта салабыз да турабыз. Өзүбүздүн минустарыбызды эркектерге көрсөтөбүз. Мен мындаймын, майым чыкты, чачым мындай болду, агарды, көйнөк жарашпайт деп өзүбүздүн минустарыбызга байкоочу кылабыз. Анан эркек биздин минустарыбызды айтса, көтөрө албайбыз. Ошондо аял сырдуу болушубуз керек экен да. Ооба, аял сырдуу болуш керек. Эркек бизди сүйүшү керек. Ал үчүн аял өзүн сүйүшү керек. Өзүн сүйбөгөн аялды кантип сүйөт? Сүйөйүн деп келсе, чачы таралбаган, кийимдери жарашпаган, ажылдап сүйлөп аткан, күйөөсүн салыштырып аткан, неге кантип сүйөт эркек? Кантип сүйөт? Эркек аялды багыш керек. Ал үчүн аял сураганды билиш керек. Я хочу дегенди билиш керек. Эркек робот эмес да. Жакшы көрсө, жаман көрсө деле алып келе берген. Эркек деле адам да, ал деле пенде да. Ага деле жакшы сөз керек. Алып келиш керек. Ооба, туура эркектин милдети үй бүлөнү багыш. Бирок аял сурай билиш керек. Муну мен чыгарып алган жокмун. Бул психологияда дагы бар, динде дагы бар. Эркек балага мээримдүү болуш керек, ооба. Бирок аял дагы балага мээримдүү болуш керек. Аял бала үчүн апа бул ички аалам, ата сырткы аалам деп айтылат. Анан эркекке ишеним бериш керек. Эркек ушул нерселердин баарын кылыш керек да, туурабы? Ушул нерселерди кылыш үчүн аял эркекке ишеним бериш керек. Анан кечке сен кылбайсың, сенин досуң аялына машина алып берди, сен жок дегенде мындай кылып койбойсуң, жок дегенде мындай кылып койбойсуң деген сөздү көп колдонобуз. Бирок эркек көп эле нерсе кылган. Жаңы үйлөнгөндөн баштап карайлычы, ошол
кичинекей бир байпак алып келсе дагы ошону макташыбыз керек да. Биз көбүнчө ыраазычылык айтканды билбейбиз, кысып алабыз тишибиздин арасына, рахматты да дурус айта билбейбиз. Айт, эриң го, сурап жаша, жеңил го жашоо. Мындай да ыраазычылык айт десең, эмнесине ыраазычылык айтайын деген аялдар бар да. Биз эмоция менен сүйлөйбүз да. Кичине мындай ойлонойлучу, жаңы үйлөнгөндөн баштап бир жакшы нерсе кылгандыр. Жаңы үйлөндүңүз, 20 жыл болдубу? 20 жыл мурда кандай жакшылык кылды? Бир духи алып келип бергендир, бир байпак алып келип бергендир, баккандыр. Биз жаман нерсени ойлогондо бүттү. Жакшылык өчүп кетет да, жаманды көрө беребиз. Адам идеалдуу эмес дейм, анын да жаман жактары. Жаман жак деп айтпайбыз, эми сизге жакпаган мүнөздөр болушу мүмкүн. Ал сизге баарын жакшы кылууга милдеттүү эмес да. Баарын жакшы кылууга милдеттүү болсо, биз да ошондой жакшы болушубуз керек да. Эми кайрадан интим гимнастикага өтсөк, азыркы учурда эң популярдуу болуп жатат окшойт пластикалык операция. Анан ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Өтө жаман. Керекпи же кандай? Жок, жасатпаш керек. Өтө көз карашым жаман пластикага. Ушул туурасында айымдарга мындай да. Кын деп айталычы. Мындай карайын, жыныс кынында мондай жайгашкан стенкалар болот да. Бул жыныс кыны дейли. Жыныс кыны бошоп калды, ошон үчүн пластика жасатат да. Жыныс кыны бошоду, шалбырады, жел чыкты, эскирди булчуң. Эми операция кылганда, мына бул жыныс кыны дагы анан шейка кетет, матка кетет да. Операция кылганда мына ушул жерин кыркып коет. Кыркканда булчуңдар кошо, кан тамырлар кошо кыркылат. Анан кыркып туруп тигип койду да. Булчуңдар эски оюнча кала берди. Булчуңдар темир эмес, кайрадан чоюлуп таштап жибериши мүмкүн. Бул эркек үчүн эле кылган амал, Кудай үчүн эмес, өзүнүн ден соолугу үчүн эмес. Бул өзүнө кылган зулумдук. Эрогендик зонанын булчуңдары сезгичтиги жок боюнча кала берет. Ал эски булчуң ал кантип жаңы болуп кетет. Интим гимнастика кылды, операция кылды, бул кайра өзүнө аябай зыян да бул. Мисалы бизге операция кылдырган аялдар келет да. Операция кылдырбаган аял бат үйрөнүп кетет. Операция кылдырган аялдар кечирээк сезишет, өзүнүн кыны менен байланышы жоголуп кетет. Такыр сезбейт да, сезбей атам дей беришет да. Алар менен көбүрөөк дагы да тыгыз иштешиң керек да. Давай мындай кылчы, кел анда мындай кылчы деп атып, ага үйрөтөсүң да. Анткени кын булчуңдарын кыркканда бул жерде рубец калып калат, тырык калып калат да. Булчуңдары кыркылып, кан тамырлары кыркылып кетпедиби? Ал эми интим гимнастика жасады, 3 күндөн баштап жыйынтык көрө баштайт. 3 күндөн баштап күйөөсүнөн комплимент уга баштайт, өзүнө да жагымдуу боло баштайт. Самооценкасы көтөрүлөт, өзүнө ишенимдүү болуп калат. Кын булчуңдары бошоп калганда бул жыныстык катнаш деле кызыксызыраак болуп калат. Аралыгы да узап кетет. Бирок тез-тез жыныстык катнаш болуп турса, ден соолукка жакшы. Эми биз деле ушул жыныстык катнаш аркылуу төрөлдүк го. Каяктан төрөлдүк? Капустан арасынан чыгып калдыкпы чындап эле? Жүгөрүнүн арасынан таап алдыбы бизди чындап эле? Биз да жыныстык катнаш аркылуу төрөлгөнбүз. Жыныстык катнаш жөн эле өтүп кетпей оргазм менен коштолушу керек. Мисалы мындай дейли. Бир жылда 96 жолу, бир айда эгерде жумасына 2 жолу жыныстык катнаш боло турган болсо, анда бир айда 8 жолу жыныстык катнаш болот экен. Бир жылда 96 жолу жыныстык катнаш болот экен. Бул аз да. Ар бир жыныстык катнашта аял жан талашып оргазм алып калыш керек. Оргазм алганда ден соолугуна пайда алат, жашаруу процесси жүрөт, өзүнө жакшы го. Эркек деле ушунчалык баягы өзү аракет кылып, эркек менен кошо лаззат ала билген, аял менен кошо ал дагы махаббаттын туу чокусуна жетет. Бул эки адамдын каалоосу менен боло турган нерсе го. Операция кылгандан кийин, лазерный операция кылгандан кийин аял оргазм сезбей калышы мүмкүн да. Биз бул темада маек курсак аябай көп убакыт кетет окшойт. Андан кийин биз азыр төмөндө айтып өткөн маселелерди сиздин курсуңуздан үйрөнсө болот, сиздин курсуңузга барса болот. Ушул курсуңуз туурасында айтып өтпөйсүзбү? Курсуңузда эмнелерди үйрөтөсүз, аялдарга эмнелерди бере аласыздар? Жакшы. Интим гимнастика бизде 2 тариф бар. Арзан болбойбу дегендерге да тариф кылып койгонбуз. Анан интенсив жана про тарифи бар. Про тарифинде гимнастикалар көбүрөөк берилет. Интенсив тарифинде дагы сонун гимнастикалар бар. Интенсив тарифинде 6 сабак берилет.
жана про тарифи бар. Про тарифи кымбатыраак, бирок тереңирээк киребиз да психологияга. Ал өзүнүн күйөөсүнүн, балдарынын психологиясын түшүнө алат. Адамдарды түшүнүү жеңил болот. Адамдарды түшүнө билгенде, аларды ошол абалында кабыл ала билгенде, тил табышуу да оңой болот. Биз бирөөнү өзгөртүүгө тырышпашыбыз керек. Биз күйөөбүздү эле эмес, өзүбүз төрөгөн балабызды да өзгөрткүбүз келет. Ал бала бирок Алланын пендеси да. Сен баланчадай болбойсуңбу, баланчанын баласынан эмнеңгем деп балдарыбызды деле салыштыра беребиз. Айланайын, адамды неге өзгөчө кылып жаратты? Бири-бирине салыштырбасын деп жаратты да өзгөчө кылып. Бирөөнүн дүнүйөсү биздикиндей болууга милдеттүү эмес. Ал бай болсо, анын акчасы көп болсо, демек аны Алла берди. Сиз дагы ошондой аракет кылыңыз. Жөн гана айтыңыз, мага ушундай мүмкүнчүлүктү көрсөткөн сага ыраазычылык билдирем деп айтыңыз. Көп аялдар көрө албастыктан адамдар жабыркайт да, мындай болуп кетти, мен дагы деле жүрөм деп. Интим гимнастика жана психология биздин курсубузда тереңдетилип берилет, жана позалар берилет, эс тандырган позалар, массаждар берилет. Массаждар, позалар про курсуна кошулуп берилет. Жана интенсивдүү дагы массаждар бар. Ар бир аял окушун каалаймын да. Мен ар бир кыргыз аялынын бактылуу жашашын каалаймын. Айтып кеткен көйгөйлөрүбүздү сиздин курсуңузга барып чечсе болот демек, Сөзсүз менен биргеликте. Сизге рахмат, чоң рахмат бизге келип маек куруп бергениңизге, убактыңызды бөлүп, биз билебиз сиздин убактыңыз аябай аз экенинчи. Анан бизге келип ушул убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.